Мынасы узуну 105 деп атат. Ушул кыйкырып атканы. Жок, турабы. Кыйкырып атканы. Ушул турабы? Мына Ошону эми токтотчу мерди. Болду да жетет да Санжарбек эке. Зачем мына эл сенден суранып атат? Сага жамандык кылган жокпуз. Менин кетирген коромчуларым барын тең өкмөт убада кылган кайра беребиз. Эгер сен токтотсок деген. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Кызыл Туу айыл аймагындагы Исмайыл айылынын тургундары айыл четинде казылып жаткан карьерге эл каршы чыгып, бирок майнап чыкпай жаткандыгын айтып, биздин чыгармачыл топту чагылдырып берүүгө чакырды. Биз окуя болгон жерге бара жатканыбызда бир нече оор жүк ташуучу КАМАЗдардын жүгү жок төмөн карай түшүп бара жатканына күбө болдук. Биз барган учурда Исмайыл айылынын жашоочулары казылып жаткан карьердин жанында топтолуп, айыл өкмөтү менен акимди күтүп жаткандыгын айтышты. Алар айыл четинен казылып алынып жаткан карьерге каршы, себеби эч кандай коопсуздук эрежелери сакталбай жаткандыгын айтып, бул жер айыл үчүн кооптуу жайга айланып бара жаткандыктан токтотуу талабы менен чыгышкан. Узундугу 600 метр, бияга туурасы 100 метр. Карасаңыздар, мына очисткасы 5 метр экен, серьезно алган уже 7 метр экен. 12 метрде кандай болот? Могулар жер тургундардын көйгөйлүү маселеси ошо болуп атат, чогулганда кербеси. Канча акча кылдың, канча эме кылдың, сени эсептеген жоксуң. Ошо менен окуат кылдың Санжарбек эке. Туурабы? Ошону эми токтотчу мерди. Болду да жетет да Санжарбек эке. Зачем мына эл сенден суранып атат? Сага жамандык кылган жокпуз. Эч мындай жаман эме кылган жокпуз. Сенден просто суранып атат, ушу фер токтот, асыл эле койчу Санжарбек эке. Ал эми ал жерди каздырып жаткан ишкер Санжарбек Исмайлов өзү дагы дал ушул Исмайыл айылынын тургуну. Буга чейин айыл элине бир топ жардам берип жүргөндүгүн, казылып жаткан жерде мыйзам чегинде гана иш алып барып жаткандыгын айтат. Ал айылдыктар буга чейин карьерге сарптаган чыгымдарын төлөтүп беришсе, мындан сырткары тиешелүү органдардан токтотулсун деген кагаз алып берсе гана токтотуу укугу бар экендигин кошумчалады. Мен өзүм бир туугандарым деп туруп, мен бүтүргүлө деп токтоттуруп басып кетип атам. Бир да жолу мен жок, мен силерди укпайм деп, мен укпай койгон укугум бар. Мен эч ким токтотулган эмес жок. Мени мага милдет берген, милдетти кылып атам. Эми казырда өткөндө эле келгенде токтот дегенде, мен жанагы келген эмелер менен айттым. Эмнеге? Кагаз жазып берле. Акимияттан келген кагаз жазып берле, мен токтотом десем, эч ким жазып бербей койду. Сурам иштеди. Аксакалдар менен байкем, өзүм байкем айтты. Элдер суранып атат, баш тартпай деди. Мына бул жолу токтот. Эми мындан астында мен баары тең жазылган, баары тең эсептелип турат. Кайсы малда меники ошол кылган нерселердин баарынын аркасынан мага салакасы ийет. Мен баргандан кийин айтат, сен элиң менен элиң өзүңдүн пайдаңды элдин эмесине өкмөт көрүп аткандан кийин, айыл өкмөткө чыгат да ошо акчанын баарын. Айыл өкмөткө чыгат. Бир да тиен башка кетпейт. Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн эмесине төлөйбүз. Ошол кылып аткан нерсенин баары тең башкача сүрөт болуп атпайбы мынакей? Сүрөтү башкача. Эми ушунда мен колумдагы менен кагазды мен ар бирөөңөргө берген кагазы бар. Менде күтөп турат, жардам берип, кимисине кандай кылып туруп, таштайбы, кумдайбы, эмне болуп туруп, кагаз менен сурам келген, кагаз менен мындай сурам келген, мындай берип жүрөм. Өкмөт мага кайрып бериш керек. Менин бар да, менин малинам бар да. Могу малинам ошо менин менетим бар. Ошол жака жыл сайын акчасын алып атат. Ошол жерден мени соттогон, отурсоп сот кылган, акчаны төлөбөй атасың. Мен алым жетпей атат. Түшүнсөңөр десем, түшүнүк жок. Мага 10 күн берип койду эле, карызды очойто баттында бүт барын төлөп бердим. Эми азыр кайра келип туруп, тыштап кой дегенде, мен макулмун, бирок мындай. Мага кайрып берем дегендерди кайрып берет. Ким кайрып берет? Ошол кагаз сиз айтып аткандын аркасында могу кайрып берет. Болду. Байкелер. Мен эч бир нерсеге эч бир каршы болгон эмесмин. Мен баарына макул болгом, бирок айткам, эми бүтүргүлө. Акыркы жолу айттым, мейли, дагы бүтүргүлөчү мейли. Мына 3 ай болду. 3 айдан бери бирөөңөрдө келип сураган жоксуңар, эмне кылып атасың деп, эзилип атат дагы эле. Эмне үчүн ар бир эмеге туруп, мына мусор үчүн, 50 000 сом штраф төлө деди. Мен эмнеге төлөйм? Мен төккөн жокмун да. Мен кайтарып турганда, элдердей төкпөй эле суранчы, мени штраф өтөт дегенде, укпап, айыл өкмөтү айтты. Сен ишиң болбосун, биз төгөбүз деп койду. Мына айыл өкмөтү кагаз берди. Өзүбүз тазалайсыз. Эми аяк деме то. Эми жөнөкөй эле турган нерсенин баарына кайра мага эметип берсе, мен эмне кылайын эми? Айыл тургундарынын айтымында бул ишкердин биринчи карьери эмес. Ал буга чейин дагы дал ушул жердин төмөн жагында карьер казып, бир нече метр тереңдикке кирип кеткендигин, эми бул жердин дагы дал ошол карьерге окшоп калуусун эл каалабай тургандыгын айтышты. Жергиликтүүлөр айтып жаткан карьерге өзүбүз дагы күбө болдук. Ал жер 49 жылга кайра калыбына келтирүү келишими менен ижарага берилген.
Эми байкебиз дагы биз мыйзам чегинде алгам, мыйзам чегинде касам деп атат. Бирок эл каршы чыгып атат да, действительно. Байкебиздин ылдый жакта да бир карьера бар, ушундай эле просто аяктагы мыйзам боюнча туура эмес казылып калган деген элдин эмеси бар. Ошол боюнча бир дагы ушундай жаман туура эмес казылып, элге тоскоолдук жаратат деген эл ошентип чыгып атат да. Ошон үчүн кайрылып, бир иштелбесин, жабылбасын, касылбасын деп чуркап атат. Айыл эли чогулуп турган жайга Сокулук районунун акиминин биринчи орун басары келди. Бирок айылдыктар акимден өзү келүүсүн талап кылып, болбосо өзүбүз барып жолугабыз деп жөнөп кетти. Сокулук райондук администрация башчысы облуска иш сапары менен кеткендигин айтып, эл менен кайрадан акимдин биринчи орун басары жолугушуу өткөрүп, баары мыйзам ченемдүү болуусу керектигин, аталган көйгөй менен толугу менен таанышып, 10 күн ичинде чечим кабыл алуу үчүн эл менен жолуга тургандыгын убадалады. Кечээ күнү ошо Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн тургундарынан арыз келип түшкөн. Ошол айылдын четинде кум чагылып казып аткан карьердин мындай айылга кооптулук жаратып атат деген арыз түшкөн. Ошол негизинде бүгүн мына жителдер өздөрү да келген экен, булар менен жолуктук. Азыр бул арыздын негизинде биз мыйзам ченеминде териштирүү иштерин жүргүзөбүз. Азыр ушул териштирүүгө бизге убакыт бергиле дедик. Биз териштирүү иштерин, тактоо иштерин жүргүзгөндөн кийин жерине барып айыл өкмөттө элдерге ошол жыйынтыгын билдиребиз деп айттык. Бул жердеги эки тараптын келишпестиги буга чейин дагы бир топ жолу болуп келген. 2018-жылы иш сотко чейин жетип, жыйынтыгында ишкер тарапка чечилген. Андан кийин дагы бир топ келишпестиктер жаралып келгендигин Кызыл Туу айылынын айыл өкмөтүнүн башчысы айтат. Ошондой эле ал эл каршы чыгып жаткан соң бул маселе эл тарабына чечилсе деп кошумчалады. Буга чейин биз депутат болгонбуз, ошол биз үчүн деле бул болгонубуз үчүн элдер чогулган, элдер нааразы. Карьердин акыбалын, ылдыйкы муруп каскан карьердин акыбалын көрүп, кийинкинде ушундай акыбалга жеткирбейт деп элдер чыгып кастырбай жатышат да бул нерсени. Себеби дегенде бизге чейинки мурунку жетекчи башчылары 2006-жылы чечимди чыгарып берип коюшкан экен. Ушул жана карьерде казууга уруксат берип койгон экен. Булардын лицензиясы бар экен. Бирок акыркы лицензиясын көргөн жокмун, себеби ал да өзүнүн текшерүү органдары сурап текшерет ал боюнча. Биздин талап боюнча була бизге арендасын төлөйт, налогун төлөйт. Калган жана биз киреше албайбыз ал иш чара боюнча. Бирок жалпы эл негизи элдин көтөргөн маселеси да туура. Себеби дегенде жанында конуштар жайгашкан, жаңы конуштар бар, айыл ичи бар, баары өзүнүн келечекте балдарына, мал жандыктын бар, жайыт жерлери бар. Ошолорго кооптонуп, эл нааразычылык көрүп аткан, ошол себеп болот, бирден бир себеби. Мен да элди туура колдоп атам. Себеби жанында конуш болот, эртең жаш балдар ошол аркылуу кулап кетсе, мал жандык тенгирет. Анан элге бул кооптуу аймак болуп калат да. Албетте элдин мүнөзүн орунда чек негизи. Жер трансформация болуп, элдер үй салып алды. Карьерге 5 метр, 6 метр аралыкта да карьердин казылышы. Анан эми дагы ушинтип казылып кетеби деп коркунуч ушул да. Ошого эл каршы болуп атат да. Раскопка недры дегенде проект берилет экен. Мунун проектисинде 8 метрге чейин деп турат тереңдиги. Бирок азыркы убакытта 37 метр пик бар да. Анан кийин конусообразный да, эми буну экологиядагылар чын эле ошолор билет. Айылдыктар эми 10 күн ичинде бул маселе чечиле тургандыгынан үмүт артыша тургандыгын билдирди.